Өзбекстан менен Кыргызстан жер алмашышат. Ушул жылдын март айларында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда чек тактоолор кайрадан башталат. Кыргызстандын Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев бул нерсени маалым кылган. Камчыбек Ташиев өткөн жылы декабрь айында Кыргызстанга Өзбекстандан 20 кишилик делегация келгенин эскерип өткөн. Акыркы протоколго түнкү саат 3-тө кол коюлган. Алар каршылык көрсөттү, биз дагы каршылык көрсөттүк. Натыйжада келишим менен саат 3-тө кол коюлду. Тартышуулар болуп, чечим кылуу кыйын болуп, акыры биз бир чечимге келдик, деди Ташиев. Ага карай протоколго ылайык Жалал Абад шаарындагы участкалар Өзбекстанга өтөт. Кыргызстан анын ордуна Сузактагы суу сактагычтарды алат. Камчыбек Ташиев Тажикстан мамлекети менен дагы чек араны тактоону баштаарын айтып өттү. Кыргызстан чек арасын тактап бекемдейт деп жазылат Өзбек маалымат булактарында. Которгон Өзгөн ТВ YouTube каналы. Каналга катталып, алдыдагы жаңылыктардан кабардар болуңуздар.